Эми мен ойлойм, бул кичине мындай одоно көрүнүшүрөөк болуп эсептелет. Жеке чоң ишканаларга, чоң кызматтагы, саясий кызматтагы, мамлекеттик чоң кызматтагы адамдар барып катышуусу бул кичине одонороок көрүнөт. Анткени биздин тарбиябыз андай эмес. Биздин тарбиябыз бөлөкчөрөөк. Биз баягы союз маалында тарбия алгандар. Мамлекеттик чоң мекемелер ачылса, элге керектүү чоң мекемелер ачылса, өндүрүштүк мекемелер ачылса, барып мына кыргыз элине ушул пайда келтирет. Кыргыз элинин бул сонун бир мекемеси деп баарыбыз барып ачканга аракет кылат элек да. Тилекке каршы мамлекеттик мекемелер бизде азыраак ачылып, азыр баары тең менчик мекемелерге өтүп ачылып атат. Ошон үчүн дагы мындай тандалма кылып барса деп ойлойм. Себеби дегенде жанакындай бизнес жолу менен ошол жанакындай бир ресторандар ачылып, чоң бир шоу кыла турган нерселер ачылганда бул кичине бөлөкчө көрүнөт. Эгерде бир өндүрүш ошол эле жеке ишкер ачса, же болбосо бир чоң компания бир өндүрүш ачса, биздин элибизге керектүү миңдеген кишилер иштей турган, кыргыз элинде жок нерсе бир, же болбосо кыргыз элине бир бөлөк жактан мындай сапаты начар келип аткан товарлар бээрден өндүрүш болуп ачылса, мен ойлойм ага барсак болот. Себеби дегенде ал мамлекет ачпаган нерсени ачып атат да. Андайлар бар өндүрүштөр. Ошон үчүн муну талдап барса деп ойлойм да. Талдап барсак деп ойлойм. Мага дагы тиешелүү. Мисалы үчүн мен андай жерлерге пока бара элекмин. Барбай коюп жүрөм өзүмчү негизи. Анткени мен өзүм ушундай ойдо жүрөм да. Эми ар депутаттын өзүнүн ою, мен өзүмдүн коллегаларымды эч качан күнөөлөбөйм. Алар кандай бул деле жакшылык, мейли бул деле бир жумуш ордун берет. Бул деле ошол эми мамлекет бары баягы менчикке өткөрүп бергенде рынок болгондон кийин, базар экономикасы болуп аткандан кийин бул деле бир аракет кылып жумуш ордун түзүп атат деп бир ой менен барып атышат. Аны күнөөлөй албайбыз. Бирок менин оюм ошол бир мамлекетке чоң пайда келтире турган бир өндүрүштүк нерселер, жакшы фабрика, заводдор ачылса барса болот деген ойдомун да.